Урматтуу мекендештер, кыргыз маданияты, кыргыз адабияты, кыргыз ички туюму, жан дүйнөсү бүгүн оор жоготууга дуушар болуп отурат. Окурмандын ички дүйнөсүн сүңгүп кирген, дүрбөлөң салган, адамзаттын бийиктигин, сүйүүнүн улуулугун, сезимдин сулуулугун, ааламдын кенендигин, ойлордун тереңдигин даңктаган сыйкырдуу калемдин сыягы бүгүн күтүп отурат. Бүгүн кыргыз эл акыны Омар Султанов агайыбыз менен коштошуп отурабыз. Акын 1935-жылы Ысык Көл областындагы Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан поэзия аламына, поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өмүрүнүн өткөнгө чейин уникалдуу ыр конвейери токтогон жок. Акын өмүрүндө 13 ыр жыйнагын, 3 проза китебин, 1 көлөмдүү романын, 7 котормо жыйнагын кыргызга чоң мурас катары калтырып кетти. Адамдын асылы сүйүүнүн султаны менен коштошуп атабыз. Омар агай орошон ойдун кайбары кыргыз поэзиясынын байрагы болчу. Бүгүн ошол кыргыз поэзиясындагы бүтүндөй сөз каймагын, драматургиясын, сөздүн калемпирин, мурчун, кылычтын кырындагы мизин бүгүн акыркы сапарга узатып аткан жүрүбүз. Бүгүн кыргыз эли, кыргыз маданияты чоң орду толгус жоготууга учурап отурат. Омар Султанов кайтыш болду деген суук кабарды укканда жалпы кыргыз эли өзгөчө кичи мекени болгон Ысык Көл, Жетөгүздөр оор кабыл алды. Омар Султанов деген инсан личность, бул чыныгы адам катары, чыныгы акын катары өзүнүн көкүрөгүн, чыгармасын, көрөңгөсүн өз элине, адабиятка ачык ак кызматын кылып берди. Таудагы аркардын табанына тас батса, ойдагы аркардын мүйүзү сыркырайды дейт. Бул жерде тек кана тас батып отурган жок, жүрөгүмүз сиздер менен бирге канжылап тур. Омар байке Ала таудун аскарындай, типти сол аскардын үстүндөгү аркардындай бир аркыраган акын эди. Чет элдерге чыгарып көрсөтүп, міне нагыз кыргыздын азаматы деп көрсөткөндө эч качанда бир уялмай турган кыргыз элинин тулгасы келишкен нагыз кайраткер эди. Тирүү чымчык учуп чыгат сабынан, таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кандай акын теңешет, дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Алатоонун таланттары жамырап, ала калбай, болсун баары лауреат. Поэзия горизонтуна бирок сиз жылдырып баратасыз арыраак. Кош бол улуу акын Омар Султанов, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والقرآن العظيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدي وللأستاذ ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات. Allah subhanahu wa ta'ala أجرتنا الله
uşul ıyık orozo gündörü okulgan Kur'andın sooptorun Hudanın kulu paygambardın ümmeti bolgon Sultan balası Omar atanın arbağına bağışladık Allah'ım. Yatkan yerin jaylı jayın jannattan yüzün kıbuladan kılgın. Toprağın torko imanın yoldaş kılgın. Bul dünyada pendeçilik kılıp getirgen kataları, gemçilikleri, günöleri bolsallakları özün geçirgin. Kılgan jakşılıkların, soopçuluk kılgan işlerinin bardığın Allah'ım özler göğünde kabul kılgın. Kıyamet gününde süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine nasip etip tozak atından saktap orozonun hurmatı bilen bardık peygamberler surap ketken Cennetul Firdavs'ından jay vergin Allah'ım. Artında kalgan bala bakıra, nevere çoğrağa tuğan jergecek, jora joldaşlarına, tuğan uruklarına Allah Teala amançılıktı, esençilikti, kayrattuluktu, sabırduluktu vergin Allah'ım. Arbağı can Allah Teala barımızdan razı olsun. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasena ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah.